Саламатсыңарбы? Кыргыз тили 3-класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Так, жаңырган жылыңар менен 3-черектин башталышы менен баарыңарды куттуктаймын. Анда эмесе 3-черекте сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы өтө кызыктуу. Көңүл бургула. Ала тоо, ата журтубуз деген темага байланыштуу. Бул теманы баарыбыз кызыгып угат болушубуз керек деген ойдумун. Анда бүгүнкү сабакта текст окуу менен сөз байлыктарын өстүрөбүз, сөз байлыгыбызды өстүрөбүз. Ата журт, ата конуш жөнүндө түшүнүк алабыз. Мекенди, ата журттун ыйыктыгын, кооздугун баалай билебиз. Ошондо ата журт, ата конуш, мекен деген эмне экендигин баарыбыз билишибиз керек экен. Көңүл буруп укканга аракет жасайбыз. Анда эмесе биринчи сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Бүгүнкү биздин ата журт, ала тообуз деген темага кандай байланышы бар? Эгерде кимде ким тапкан болсо, кайсы жер экен, анда азаматсыңар. Бул Кыргызстандын кайсы жери? Түштүк тараптагы Сулайман тоо, эң бир кооз жерлердин, Кыргызстаныбыздын кооз жерлеринин бири. Андан кийинки Ош областы. Мынакей кимде ким тапса азаматсыңар. Анан ары бул сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Бул сүрөттөн биз бул сүрөттү көргөндө эле биз эмнени эстейбиз? Манас Баатырды эстейбиз. Манас эпосун окуганда биз баарыбыз ата журтту ыйыктыгын, ата журттун кандай бизге кымбат экендигин Манас Баатырдан биле алабыз. Бул Манастын күмбөзү кайсыл жакта жайгашкан балдар? Манастын күмбөзү Талас облусунда жайгашкан. Бул жер карагыла Кооз аябагындай. Жалалабад. Бул дагы биздин түштүк тарапта областтын бири. Аябай кооз жер бул жердеги. Эми бул жерди карагыла. Тоолор курчап турат деген. Кайсыл Кыргызстандын кооз жери же кайсы областы болушу мүмкүн балдар? Биз дайым сыймыктанабыз, туристтер келет. Нарын областы азаматсыңар балдар. Бул жер карагыла. Бул жерде өзгөчө мындай тарыхый мааниси бар жерлердин бири. Бул да кайсы область болушу мүмкүн? Чүй областы Бурана, Бурананын өзүнүн тарыхы бар, аябагандай сонун. Анан кийин мынакей бул да Кызыл китепке кирген, дереккана кездешүүчү кандай бир нерселер кирет. Бул Баткен областы. Баткен областы Айгүл гүлү менен эмне мактанышат, аябагандай жакшы гүл бул. Анан ошону менен эле алар Баткен өрүк зарлоо, өрүктүн түр-түрү Баткен областында өсөт. Анан кийин жайында баарыбыз бул жакка барып эс алгыбыз келет. Чет мамлекеттен да көптөгөн туристтер келип эс алат, аябагандай суктанып кетишет. Кайсыл область болушу мүмкүн балдар? Азаматсыңар. Бул Ысык көл областы. Ошондо биз Кыргызстандын ажайып кооз жерлери менен 7 область аркылуу тааныша алдык балдар. Эми балдар, мен силерди бүгүнкү текстке көңүл бурдургум келип атат. Ала тоо, ата журтубуз деген текст аябагандай кунт коюп укканга аракет жасагыла. Бул жерде суроолор бар. Суроолордун тегерегинде өз оюңарды айтсаңар болот. Ала тоо, ата журтубуз. Ата журт дегенде биз ата конуш, туулуп өскөн жер, ата мекен сыяктуу түшүнүктөрдү билебиз. Ал эзелтен ата бабабыз жашап өткөн жерди туюндурат. Мамлекет, үй бүлөдөн куралган сымал, ата журт да ар бир адамдын туулуп өскөн жеринен, башкача айтканда, кичи ата мекенден түзүлөт. Ар бириңер өз жериңердин чырпыгын ат кылып минип, түркүн гүлдөрүн терип, көпөлөгүн кууп чоңоюп жатасыңар.
көйкөлгөн көк шиберине оонап, түрккөн куштардын кубулжута сайраган кулак төшөп курсанып болосуңар. Тоо токойуна, ташына, жылдыздуу асманына суктанасыңар. Туылган жердин кымбаттыгын, асылдыгын айтып түгөтө албайсыңар. Туылган жердин топурагы алтын деп бекеринен айтылбаса керек. Ата конуш аталганы сенин атаң да ошол жерден агарып көгөргөн. Ата жолун басып улантат. Ошентип муундардын өз ара байланышы үзүлбөйт. Кыргыздарды Орто Азиядагы эң байыркы элдерден деп жүрүшөт. Аны тарыхтагы маалыматтар далилдеп растап келет. Ошол байыркы баатыр кыргыз элинин ыйык журту аскасы асман терген касиеттүү ала тоо. Ак мөңгүлүү ала тообуз көзгө сүйкүм, жүрөккө кымбат. Эзелдеден эле ала тоого көз арткан душмандар көп болгон. Карагыла, азыр биринчи абзацтыкка көңүл бургула балдар. Ала тоо ата журтубуз деп эмнеден аталып калгандыгы жөнүндө чечмеленип берип жатат. Карагыла, кичинекей мамлекетте мына могул жерде көңүл бурсаңар, ар бир абзацтын ою бизге эмне баалуу. Биринчи абзацтын оюна көңүл бургула. Ата журт дегенде биз ата конуш, туулуп өскөн жер, ата мекен элестетебиз дейт. Ар бирибиздин өзүбүздүн туулуп өскөн жерибиз бар. Мен жанагы сүрөттөрдү жөн эле көрсөткөн жокмун. Ар бирибиз азыр көбүбүз Бишкекте турсак дагы, бирок ар бирибиздин эмне ата конушубуз бар. Ал биздин туулуп өскөн жерибиз. Бул ата конуш деген сенин жети атаң ошол жерде туугандарың, уруулары, булардын баарына ата конуш болот. Буга көңүл бурушуңар керек. Ал эми мына мамлекет үй бүлөдөн куралган сымал ата журтта ар бир адамдын туулуп өскөн жеринен, башкача айтканда, кичи ата мекенинен түзүлөт. Силердин кичи ата мекениңер бул сенин туулуп өскөн жериң. Сенин эмне экен? Туулуп өскөн жериң сенин кичи мекениң. Ошондо ар бирибиз Кыргызстанда 7 область бар. Ушу 7 областтын кайсыл жеринде туулуп өссөк, ошол 7 областтын бири биздин кичи мекенибиз болот экен балдар. Көрүңөр, ар бир абзацта мынакей өзүнчө бир жакшы ойлор бар. Биринчи абзацта биз эмнени түшүндүк? Ата журт деген эмне экен? Ата журт бул сенин туулуп өскөн жериң, ата конушуң. Ал эми сенин кичи мекениң болсо, бул сенин кайсы областта туулуп өссөң, ошол сенин кичи мекениң болот экен. Ар бириңер өз жериңер чырпыгын эмне кылгансыңар? Конусуңар дейт, көпөлөнгө ойношкансыңар дейт. Ошол жердин эмне дейт? Суусун ичип дейт. Эмне дейт? Өзүңөрдүн ошо кичинекей ата конушуңардын жакшы жерлерин билесиңер дейт. Анан макал колдонулуп атат. Туулган жердин топурагы алтын деп бекеринен айтылбаса керек дейт. Ата конуш аталган сенин атаң да ошол жерде агарып көгөргөн. Бул жерде болсо, бул абзацта кыргыздарды Орто Азияда эң байыркы элдерден деп жүрүшөт дейт. Аны тарыхта далилдеген дейт. Анан кыргыз элинин ыйык журту аскасы асман терген касиеттүү ала тоо дейт. Бул бир абзац түшүндүңөр деп билген ойдомун. Анан бирок баатыр манас бабабыз баш болуп, көптөгөн баатырлар өз ата журту үчүн жан аябай салгылашып, сандаган жоонун күлүн көккө сапырган. Ата журтун көздүн карегиндей сактап келишкен. Душмандардын баскынчылык согуштарынын кесепеттеринен ар кандай тагдырга дуушар болгон кыргыз эли 20 жылдан бери эгемендүү, эркин өлкө катары өз алдынча түтүн булата баштады. Улуттук белгилери ту, гимн жана гербке ээ болду. Мамлекетибиз Кыргыз Республикасы аталды. Эгемен Кыргыз Республикасында 80ге жакын ар түрдүү улуттун өкүлдөрү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымактуу жашап жатышат. Адамдын бир гана ата мекени бар. Аны көздүн карегиндей ыйык сактап, сүйүп, даңазасын арттыруу ар бирибиздин парзыбыз.
Ата журтубуз эмне себептен Ала Тоо аталып калган? Кыргызстандын аймагынын көп бөлүгүн тоолор ээлеп турат. Бөксө тоолор жана улуу тоолор башына мөңгү кетпеген бийик тоо кыркалары алда кайдан шаңкайып көзгө көрүнөт. Айрым тоо чокулары жай мезгилинде күнгөй жагынан кар эригендиктен ала телек тартып калат. Бир жери ак, бир жери кара. Ошол себептен Ала Тоо деп аталып калган. Карагылайм. Биздин ата журтту сактап калыш үчүн, Ала Тообузду сактап калыш үчүн эмне кылышкан экен көптөр? Биздин Ала Тообузго көз арткандар көп болгон экен. Ошол себептен аны сактап калыш үчүн мынакей Баатыр Манас бабабыз, ошол Баатыр Манас бабабыз баш болуп дейт. Көптөгөн баатырларыбыз, жоокер кыргыз эли өз ата журту үчүн жан аябай салгылашып, биздин ата журтубузду көздүн карегиндей сактап, душмандардан сактап, бизге эмне кылып берген дейт? Ушул күнгө жеткирип берген дейт. Ошол Манастай болгон баатырларыбыздын артынан биз бүгүнкү күндө эмнелерибиз бар дейт? Өз алдынча улуттук белгилерибиз бар дейт. Ал туу, гимн, ар бир эле мамлекет өз алдынча эл болуш үчүн, мамлекет болуш үчүн анын өзүнүн улуттук белгилери болуш керек экен. Бул туу, гимн, герб, гимн болуш керек экен, мынакей айтып атат. Эгемен Кыргыз Республикасы 80ге жакын ар түрдүү эмнелер жашайт экен? Улуттар жашайт деп атат. 80ге жакын ар түрдүү улуттар жашайт дейт. Ошондо эмне дейт? Ар бир улут эмне дейт? Бир жакка баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымактуу жашайт. Бул Манастын жети тарыхында. Биз сонун ата журтубузду, ата мекенибизди тартуулаган баатырларыбызга дайым таазим этип жүрүшүбүз керек деген ойду айтып келди бул жерде. Андан кийин эми балдар сөздүккө көңүл бурабыз. Сөздүк иши ар бир негизи жомокто болобу, текстте болобу, сөздүк иши берилет. Эгерде түшүнбөй калган сөздөр болот, ошондо сөздүк иши берилет бизге. Сөздүк: күлүн көккө сапырган, жеңген, талкалаган. Күлүн көккө сапырган. Бул жанагы айтып атпайбы, биздин ата журтубузду, ата мекенибизди бизге ушундай болуп жашынакай, татынакай кылып бизге сактап келип берген адамдар эмне кылган дейт? Душмандардын күлүн көккө сапырган дейт. Ала Тоону ата журтубузду тартып алабыз дегендерди күлүн көккө сапырган. Бул ошол душмандар жеңген, талкалаган дейт. Ата журту үчүн эмне кылышкан дейт? Жандарын беришкен деп атат. Көздүн карегиндей сактап дейт. Бизге дейт көздүн карегиндей сактап, бизге ушу жашынакай кооз Кыргызстан мекенибизди алып келип берди деп атат. Көздүн карегиндей сактап деген бул этияттап, сактап деген мааниде. Күнгөй күн, күнгөй күн, күнгөй тарабы дейт. Күнгөй тарап, тескей тарап деп бизге айтылат. Күн тийген тарапты күнгөй тарап дейт экен бала. Ошондо биз текст окуп атканда эмне кылышыбыз керек экен? Аябагандай көңүл буруп окушубуз керек экен. Бул жерден карасаңар, мынакей. Мына могул жерде айтылып кетти. Бирок Баатыр Манас бабасы баш болуп, көптөгөн баатырлар, жоокер кыргыз эли өз ата журту үчүн жан аябай салгылашып, сандаган жоонун күлүн көккө сапырган дейт. Көрдүңөрбү? Күлүн көккө сапырган, жок кылган деген мааниде айтылды. Ата журтун көздүн карегиндей сактап келишкен. Биз дагы өзүбүздүн ата журтубузду эмне кылышыбыз керек экен? Көздүн карегиндей сактай билишибиз керек экен. Бул жерден аябагандай сонун сөздөр бизге эмне кылды? Айтылды балдар. Биз дагы эмне кылышыбыз керек экен? Өз мекенибиздин патриоту болууга аракет жасашыбыз керек экен. Мына ушундай баатырлардын, Манаска окшогон баатырлардын артынан биз эмне кылып атабыз? Өзүбүзчө эгемендүү, эркин өлкө катары жашап жатабыз. Эгемендүү, эркин дегенди кандай түшүнөбүз биз?
эч бир өлкөгө көз карандысыз мамлекет экенибизди көрсөтүп атат. А эминди эркин болуш үчүн бизге туу, кийим, герб керек, балдар. Аны биз жакшы билебиз. Так, кана бул жерде мына Манас баатырды мен силерге башка баатырларды көрсөткөн жок. Мына Манас баатыры биздин баатыр өз ата журтун коргоп келген. Эми бул жерде карагыла. Бул сүрөттө эмнени көрүп атасыңар? Кыргыз Республикасынын мынакей ар бир мамлекеттин өзүнүн эмне улуттук белгилери болуш керек деп атпайбы? Мына Кыргыз Республикасынын герби, Кыргыз Республикасынын желеги туруп атат. Бул биздин улуттун улут болуп турганыбыздын белгилеген эң башкы белгилерибиздин бири. Анан Кыргыз Республиканын сөзсүз түрдө гимни, гимди ар бирибиз билишибиз керек. Гимн ырдалып атканда ордубуздан туруп, көкүрө колубузду көкүрөгүбүзгө алып, гимди аягында ушундай бир сыймыктануу менен ырдашыбыз керек. Гимди баарыңар эле билет болушуңар керек деген ойдомун. Билбегендер болсо жаттагыла. Мынакей биздин ажайып кооз жерлерибиз мына. Бул жайында жайлоо, тоо жайлоолор, мына сонун кооз жерлер эс алышып жатат. Ала тообуз. Кыргызстандын ажайып кооздугу кандай сонун берилген. Анан силерге дагы бир өзүңөрчө суроо бергим келип атат. Ата журтубуз эмне себептен Ала тоо деп аталып калыптыр дейт. Ала тоо деп да айтып коет, мен ала тоолуу кыргызмын дейт. Ушул суроонун тегерегинде ойлонуп көрөйүкчү, балдар. Мен бул текстти окуп атканда айтып окулуп кетти бул. Ата журтубуз эмне себептен Ала тоо деп аталып калган? Ойлонууга акыт берем, балдар. Ойлонгула. Ата журт деген эмне экен? Эмне үчүн Ала тоо деп аталган? Ата журт дегенди биз түшүнүп алдык, Ата журт деген бул сенин туулуп өскөн жериң, ата конушуң, ата журтуң. Ал эми кичи мекениң болсо, бул сенин эмне туулуп өскөн жанагы чакан бизде 7 область бар, каерден туулуп өссөң, ошол жерде сен ошол сенин кичи мекениң болот. А мекен деген бул Кыргызстан дегенде сен жалпы 7 областтын элестетесиң. Баардык Кыргызстандын кооз жерлери бул сенин мекениң. Ал эми эмне себептен Ала тоо деп аталып калган? Көңүл бурабыз, балдар, эмне себептен Ала тоо деп аталып калыптыр? Кыргызстандын аймагынын көп бөлүгүн тоолор ээлеп турат. Бөксө тоолор жана улуу тоолор. Башынан мөңгү кетпеген бийик тоо кыркалары алда кайдан шаңкайып көзгө көрүнөт. Айрым тоо чокулары жай мезгилинде күнгөй жагынан кары эригендиктен ала телек тартып калат. Бир жери ак, бир жери кара. Ошол себептен Ала тоо деп аталып калган. Мына, балдар, текстте дагы айтылып кетти. Биз ошондо бүгүнкү текстте ата журт деп эмнени айтабыз, кичи мекен деп эмнени айтабыз, мекен деп эмнени айтабыз, Ала тоо деп эмнени айтабыз деген 4 мекенге тиешелүү сөздөрдү бири-биринен ажырата алдык. Ала тоо деп эмне себептен аталып калгандыгын билдик болуш керек. Эгерде кимде-кимге аябай кызык болсо, жазып алсаңар болот. Же болбосо мындай кыскача түшүндүрүп берип кетейин дагы түшүндүрмө. Кыргызстан аймагын көбүн эмнелер ээлейт бизде? Тоолор. Кыргызстан дегенде тоолуу өлкө. Кыргызстан кандай өлкө десе, тоолуу өлкө деп таанышат. Тоолор ээлеп турат. Бөксө тоолор бар, улуу тоолор бар, чокусу асман тиреген тоолор. Булардын башынан мөңгү кетпейт, кар оңой менен эрибейт, балдар. Ошол себептен кайсы жагына күн жакшыраак тийсе, ошол жагына кар эрип калат дагы. Ал эми күн жакшы тийбеген жагы аппак мойдон калат. Ошол себептен ала телек тартып калат дегени бул бир жери ак, бир жери кара болуп калгандыктан эмне Ала тоо деп аталып калган. Эсиңерден чыгарбагыла, балдар. Эми анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма биз бүгүн ата журт мекен жөнүндө сүйлөштүк, текстте ата журт жөнүндө 6 сүйлөм түзөбүз.
каалагандай 6 сүйлөм түзсөңөр болот. Ата журт деп эмнени айтабыз? Ата конуш деп эмнени айтабыз? Кичи мекен деп эмнени айтабыз? Ушул суроолорго деле тегерегинде түзсөңөр болот сүйлөм. Мекен деп эмнени айтабыз? Биздин ата журтубузду кимдер сактап келген экен? Кимдер душмандардан коргоп келген экен? Ала тоо деп эмне үчүн аталып калган экен? Мына ушулардын тегерегинде эмне кылышып келебиз? Сүйлөм түзүп келебиз. Ушу менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла балдар.